Кыргыздын улуу залкар Төкмакыны Осмонкул Бөлөбалаев мындай деп эскерет. Мен калыкка жолукканга чейин эл астында ырдабай жүрдүм дейт. Буга атамдын агасы Сүйүнбай ажы себепкер болду. Жаңыдан талпыны ырдайын деп жүргөн кезимде бир тойдо ырдап келсем, Сүйүнбай чакыртып эптир дейт. Барсам, "Ой ит кубар, сени тойдун ычысы болду" дейт. Ырдаганда ат алдыңбы тойдон, төө алдыңбы? Менин ким экенимди билесиңби? Мындан ары мен абийиримди булгабай жөн жүргүн. Экинчи ырдаганың оксам таарынба деп ага катуу тилдеп койду дейт. Коркконуман мейли Сүйүнбайга ырдабаса ырдабай эле коеюн деп эшикке чыгып кеттим дейт. 1918-жылы менин өмүрүмдө зор окуя болду. Бишкекте жумуштарым менен жүрсөм, Аман деген жолдошум жолугуп, 2 күндөн бери биздин айылда калык келип ырдап аткан кабарды айтты дейт. Баягы сөз дугарым менен жумуштарым баарын жыйнаштырып туруп айылды көздөй чапкан бойдон бардым. Бүтөш чоң атамдын 8 канат боз үйүндө эл батпай калыптыр дейт ичинде. Эптеп барып, мага коорун каяктан тийсин туруп калдым. Карасам төр жакта 40ка чамалап калган кара тору киши экен дейт калык. О, күпүлдөт Курманбек ырдап аттыр дейт. Үнү да шаңкылдап, комузу да шаңкылдап, бири-бирине төп келип, элдин кумарын жазып ырдады дейт. Мен баргандан кийин бир чай кайнатым ырдап, анан Курманбектин аягына чыкты дейт. Бир аз эс алып суусундуктан ичип отурайын дегенче болбой отурган эл, "Узартыңыз Айлан аянга аке, узартыңыз эми жумгалга барып деле эс алып аласыз. Бир Кудай буйруп колубузга тийип калдың" деп чурулдашып жиберди дейт. Ошондо элдин көңүлүн кыялбаган калык комузун колго алып, өзүнүн акындыгы менен мындай деп төгүп ырдап калды дейт. Саяктан келдимби сол тогу, сарбагыштын айы ортоңо, төө баштап 9 мал берген, түпкө атаңары колкого, бөлөнткөн далайы ырчыны, башай жибеге торкого, учурашып кетмекке умтулуп келдимди кабактан, улама боломди ырдардын уругун себеп тараткан, томуктай кезденди токомдон таткамын ырдымды ширесин, таап айтканы ырчымын татыктуу сөздүн жүйөсүн, тобунан элдин баталып менин токомо жакканы мен өзүм. Томуктай кезденди терчитип, тай кезимден ээрчитип, токтогул мүлкүндөн үйрөткөн, тазасың ырдынды мына деп, тартынбай алган чура деп, талпынтып канаты гүйлөнткөн, 13кө жашымды чыкканда ыр кесибинде жолдогом, талантыма ба берип, токтогул өзүңө колдогон, канаты чалгынды ак куштай, калык акынды талпынсын, көпчүлүк карабы турган соң, каяктан акынды жашынсын, башынан белиңе жөн билген, силер баркымды билер калкымсың деп какен бир топко чейин ушундай ырдап барып токтоду дейт. Калык бүтөр замат, бүтөш чоң атам мени көрө калып кубанып кетти дейт. "Ой Осмонкул, кел. Калыкка учурашып, сен да казанаңдын оозун ач. Качанга чейин жашырып жүрмөк элең. Сүйүнбай агаңа мен өзүм жооп берем" деп, мени өзүнүн ордуна отургузуп, өзү төмөнүрөөк жылып барып отурду дейт. Баягы сөз туккандан кийин осекем эмне кыларымды билбей калдым дейт. Мындай карасам калык отурат, андан сүрдөйм. Капталды аксакалдардын катарында Сүйүнбай отурат, мындан корком. Оозума ыр келбей эле домбурамды улам бура эле, бүткөн боюм тер басып, эсим ооп карашты дейт. Ошондо Сүйүнбай үнүн бийик чыгарып туруп, "Эй кубар, ырда. Тартынбай ырда. Калык деле жашында сендей болгондур" деп койду дейт. Ошондо 2 көзүм чылык жумуп алып туруп, домбурамды күгө келтирип, мындай деп ырдап атам дейт. Айылга гана калык келди деп, амандан уктум кабарды, атайы чаап мен келдим, атактуу агаң аманбы, жакшыбы какен кардагым, жалпың элим мал жаның, жаркырай бесен жүрөбү жаныңдай сүйүп алганың,
Жүрөбүң эсен кырсыктан жаныңдай көргөн балдарың жайымдың айтып берейин жашырбай экен өзүңдөн тууганым менен сүйүнбай ажыратты сөзүмдөн акын болуп чыксам да алкынып бала кезимден аргымак тандап минбедим асылын тандап кийбедим аргымак оозун чойдуруп аралап топто жүрбөдүм агамдын тартып азабына калдың аргасыса кийине күндөмүн Kurdaşlar menen bir жүрүп кыз оюнга үлгүлүп каткырып ойноп күлбөдүм көздөгөн ойго жете албай кыстаган сырды чече албай кутулар айла билбедим ушундайга ке чындыгын уксаң менен абалым калк чогулган жыйынга кескесте качып барамын кокустан көрсө сүйүнбай коркомун барбай каламын кайгыда жүргөн иниңдин кабагын бир аз ачып кет күч көрсөткөн агамдын каарын толук басып кет кадимкиңдей жорголоба бүгүн бир калкың элен уска чачып кет деп ырдап бүткөндө калык аксакал комузун алып мага карай мындай да ырдап калды дейт. Санага тереңге чөмүлгөн сарору болгону баланын санжактап айтканы баятан саламын алигиң адамын садагың неме сөзүңө солкулда бериби барамын кападар болуп турамын калк жөнүн билгениң ажыга кандуу камчыңды батырган кагылдайыңды жаныңа кардуу болушу жарайбы карабай кишиңин алдына келечектиң ойлогун карабаң ажыңын намыңа бер уруксатың ырдасын балаңдай болгону балага бытырап бекерге кетпесин бар өнөрүңгө талага барыбызга тең заман ошо баркыңдын азыры карабы деп какем ырдаганда отурган элдер калык ырас айтат уруксат бериңиз ажы деп чурулдашып жиберди дейт. Сүйүнбай ордунан тура калып бердим уруксат бердим деп элге карап кайра отурду дейт ордуна. Ошондо какем ырын кайра узлантып атат дейт. Алтындай сөздөнде баштоого азыр иниме жассыңда айбыкпай ырдабы жүдө бер агынын элдиндин астында ырас акындын экенсиң ындыныңдың пас кылба ынагын сүйдөбү сөздөрдүн ырчыларга бастырба тууганын каршыңды болгонго түшүнбөй тереңе койгонго таптакыр иниме жат болбо турмушта кимдеди жаңылбайт турмушта тууганы табылбайт тууганыңа кас болбо алык солгоңе чыга элек азыр жоргоңе кунансың аман болсоңго бой жетип асыйгаң иниме чыгарсың аралап топтуңдун ичинде аркырап ырдабы турарсың тынем болсоң арымың күнү көңүл пөтө курарсың кулпунуп топкоңе ырдай бер ошо кутмандуу калкың кулбансың деп какем ырын токтотту дейт. Ошентип мага алкышын айтып батасын берип калык менин ырдаганыма ыраазы болуп ошо күнү калык менен жакшылап тааныштым. Элдин суроосу боюнча калык ырчы кедей канды ырдады дейт. Кедей канды бүткөнчө таң агарып атып кетти. Экөөбүз эшикке чыкканда какем айтты дейт. Осмонкул мен силердин айылга келген себебим өзүмдүн бир кыйбас досума күйөө жолдош болуп келдим эле. Эгер макул десең мени менен ошол тойго жүр деди дейт. Какеме кошулуп алып кыз күйөөнүн тоюна бардык. Той бүткөндөн кийин экөөбүз одалашып чүйдү бир айча кыдырып ырдадык дейт. Ошо мезгилде мен толугу менен жанышпай Кедейкан Курманбегин үйрөнүп алдым дейт. Кетээрде биздин айылга келип бир күн түнөп элге таң тамаша кылып берди. Эртеси калыкты жөнөтөбүз деп баягы жакын саналыш адамдардын баары жаштар, коңшу колоңдор, айылдын эли бүт чогулуп калды дейт. Анан биздин айылда бир 3-4 орустар турчу дейт. Ошолордун ичинде кыргызчаны суудай билген Метрей деген тегирменчи менин досум бар эле дейт. Ошол жолуккан сайын ой Осмонкул, сен ушу кой козун эмне кыласың? Мен тилимди алып коем баксаңчы. Биринчиден эти таттуу болот. Экинчиден багамда обара болбойсуң. Анан негизгиси бат эле көбөйүп кетет деп бир 4 коен берген дейт.
Айткандай эле 1 жылдын ичинде короома коyon батпай кетти дейт. Калык аксакал баягы короодогу коyoндорду карап туруп мага айтты дейт. Осмонкул, мага бир 2 коyon кармап берчи, мен да жумгалга балдарымы алып барып берейин. Бизде коyon жок болот. Ушу багы бермек кылып жүрүшсүн деп. 1 айдан бери үйрөтпөдүм, ошондо эле аксы болор деп күлүп койду дейт. Мен толугураак келем дейт, тердеп тепчип жүрүп 2 коyon кармап бердим дейт. Менин коyoндорумду алып алып, калык мындай да ордоп атат дейт. Osmanкул, сенин бергениң асыл зоотто коyonго. Мурду тынбайдой кыбырайт, жерге чөп койбой турган доңоyonго. Алпарып алып кабакка тойгуз албай, тамакка мен көп бара боломго. Биздин жумгалда сабиз жок болсо, коyondoруң чок болсо, качырып муну коyomго. 2 коyon качты деп элиме кантип жар салам, Осмонкул болчу деп жалпыга кантип айталам. Жана сени алып келе жатканда шоктугум мунун байкага машкарак неме көрүнгөн туштарабын кайсаган. Бирок кадырлап уроо кылган соң койнума катып алып барам. Инимдин берген сый деп Осмонкул качырбай күн түнөй кайтарам. Дегенде эл ду деп күлүп калды дейт. Аялым жанымда турат эле чийип чыгып кетти дейт. Ботом Осмонкул, сен эмне болгонсуң? Бай эл сыйлаган калыкка Осмонкулдун берер кеч нерсеси жок экен, 2 коyon бериптир деп эл кушак болобуз. Ач койсоктот 2 бээнин бирин жетелетип жибер деп аялым чырылдап атат дейт. Экөөбүздүн сүйлөшүп атканыбызды угуп калганга экен, бизге карай мындай деп ордоп атат дейт. Бүкөш келин тарынбай мен Осмонкул коyon бергенге. Жөн эле күлүшсүн деп ырдадым мен мындагы турган элдерге. Шакиртиме жугартсам мен болбоймбу шерменде. Силердин да оокатың өтпөй калбайбы, мага бээ берсең ар бир келгенде. Деп элдин көңүлүн ачып, кумарын жазып, какем жумгалга аттанып кетти дейт.